Спорттук иш-чара келечек ээлерин мекенди сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбиялоо максатында Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан уюштурулду. Аны менен катар райондун аймагындагы жаштар жана өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алууга багытталган. Район аймагындагы билим берүү мекемелериндеги окуучулардын ортосундагы ынтымактык, достчулук, ден соолугун чыңдоо максатында ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Мектеп рекетине каршы күчүңдүү рекетчиликте эмес, спортто сынааттуу таймаштар өткөзүлүп атат. Жыл сайын бул район аймагында өткөзүлүп келүүдө. Бул оюн быйылкы жылы ушул Баткен районунун Бужун айынын Шарап 90 форто мектебинде өткөзүп атабыз. Жаштарды кылмыш жолунан алыстатып, спорт менен машыгууга үндөгөн таймашка Баткен району боюнча 9 айыл аймактын 15 орто мектебинин окуучулары катышты. Мындай маанидеги иш-чара өспүрүмдөр арасында өз ара достукту чыңдап, ынтымакты бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Бул иш-чаранын өтүп жаткандыгы чындыгында азыркы эмеде маанилүү. Жалпы эле жаштарды тарбиялоодо мындай иш-чаралар өткөнү жакшы керек деп ойлойм. Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, жаштарды патриоттуулук сезимге өргөтүү боюнча жакшы таасир берет деп ойлойм. Мектеп окуучулары спорттун 8 түрү боюнча күч сынашты. Ар бир спорттук мелдешти өткөрүүдө милиция кызматкерлери жана мугалимдер калыстык кылды. Алгач 100 метрге чуркоо, турникке тартынуу, кол күрөш, ок атуучу куралды толук эмес чачып жыйноо жана металл гранатасын ыргытуу боюнча мелдеш жүрдү. Бизден 8 окуучу келди. Ар бир ошол жободогу жөнөткөн эмелер боюнча ар биринен бирден окуучуларды алып келди. Бул эң жакшы иш-чара деп ойлойм. Ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөрсөк, жакшы болот дейм да. Балдарды мекенди сүйүүгө тарбиялап, экинчиден ошол достордун мектеп арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, азайтуу боюнча, зордук, зомбулуктун алдын алуу максатында ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөрсө жакшы болот деп ойлойм. Ошондой эле акылдын гимнастикасы болгон тогуз коргоол жана чүкөө оюндары боюнча да таймаш өттү. Андан соң тайпалар арасында аркан тартуу мелдеши жүрүп, оюн кызууланды. Мындан сырткары облустук ички иштер башкармалыгынын кинология бөлүмүнүн атайын үйрөтүлгөн кызматтык иттери кылмыштуулукту алдын алуудагы даярдыгы боюнча иш аракеттерин көрсөттү. Өтө жакшы деңгээлде өтүп атат. Былтыр бирди алдым, быйыл эми көрөбүз. Ичип чеккенден караганда спорт менен алектенген өтө жакшы. Өзümün dostlarıma dağı sport menен, окуу менен алектенгенди сунуштайт элем. Баскетболдон кольцого ыргыттым, топ салдым. Бизде азыр ошол жерде жыйынтыгыбыз чыкканга байланыштуу мен кубанып турам, экинчи орун. Жакшы болду, мыкты деңгээлде, толкундоолор болду. Бир аз аягына келгенде орун талаш болуп калганда. Чын айтсам, көп балдар азыр тамеки чегип баргандай жолго түшүп кетип атат. Ушундай жерлерге келип, өзүн өркүндөтүп, кыла албайм десе дагы ошону мындай ошол коркунучту жеңе билсе, ошол эффект берет дейм. Бул оюндар өткөрүп, бул ар бир окуучуга кандай десем, стимул болот, мотивация болот. Сынактын жыйынтыгында жеңишке жетишкен топторго 1-чи, 2-чи, 3-чү даражадагы дипломдор жана кубоктор тапшырылды. Командалык оюнда мыкты оюнчулар жана аларды коштоп келген мугалимдери да алкыш баракчалары менен сыйланды. Айжан Аташтанова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.